Assalamu alaikum dostlar, sizler Zambatı kanalına görüp жатасыздар. Менің атым Сыраш Нусов. Biz videoda başladık. Бүгінгі мен чыгарым келген тема Сарыбашев Талайбек Насырбекович тууралуу. Эмнеге именно бул киши тууралуу? Анткени бул кишинин азыркы кылып жаткан иштери мени толук канааттандырат жана жөн гана адам катары сыйлагандыгым үчүн. Ооба, эгерде эстеген болсоңуздар, бул киши бул сүрөттөгү кыялы менен жана ошого окшогон дагы бир-эки скандалдар аркылуу элдерге таанымал болгон болчу. Бирок мен бүгүнкү видеомда бул кишинин мурдакы бул киши менен болгон окуялар жөнүндө эмес, бул кишинин азыркы кылып жаткан иштери тууралуу жана ошондой эле бул киши тууралуу кыскача кичине биографиясын сиздер менен бөлүшкүм келди. Сырразу эле жомоктоо жиндерге окшоп баардык нерсени оппа деп кылып койбосо дагы башка жетекчилерге караганда Thank you very much, курбан ыраазы болсун дегендерге караганда секин-секинден Ошшарын өңтүрүп келе жатат. Ошшарын эле эмес, Оштун четине да секин-секинден чыгып, колунан келген жардамдарын берип, колунан келген иштерди кылып, ошол жерлерди өңтүрүп келе жатат. Ушул темпте кете бере турган болсо, секин-секинден өңтүрүп бара бере турган болсо, келечекте президенттикке талапкерлигин койсо да, мен өзүмдүн добушумду бир гана ушул кишиге бермекмин. Ал эми бүгүнкү видеодо Сарыбашев Талайбек Насырбекович тууралуу кыскача биография жана ошондой эле анын иш учурунда орунтуу учурларды чагылдырган видеороликтердин топтомун сиздерге топтоп бул видеороликте көрсөтүп берем. Сарыбашев Талайбек Насырбекович 1971 жылы Алай районунун Гүлчү айылында туулган. 2008 жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун юриспруденция адистигин аяктаган. 1989-1991 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1989 жылы Алай районундагы автобазада слесарь. 1991-2008 жылдары сатуучу, базардын директору, жеке ишканада эсепчи. 2008 жылы Алай райондук кеңешинин депутаты. 2012-2015 жылдары Алай райондук администрациясынын башчысы. 2015 жылдан баштап өкмөттүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп эмгектенип келген. Үй бүлөсү 2 уул, 2 кыздын атасы. Учурда 3 студент, 1 мектеп окуучусу. Сарыбашевдин жогорку билими туурасында талаштуу пикирлер айтылып келет. Өмүр баянында көрсөтүлгөндөй 1992 жылы Ош шаарындагы Ош технологиялык техникумга тапшырып, бухгалтер адистиги боюнча 3 жыл окуган. 2008 жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун юриспруденция адистигин аяктап, экинчи билимге 37 жашында ээ болгон. Ошондон кийин гана мамлекеттик кызматтарга аралашып, ташы өйдө кылай баштаган. Бирок ал биринчи дипломун жоготуп алып таппай жүргөнүн айткан жайы бар. Анан кайра башынан аттестат менен тапшырып, экинчи дипломун 9 жыл окуп алган. Биринчи дипломум эми меники техникумду бүткөм, бухгалтерский учету. Анан экинчиси ушул жогорку билимди болду деп, ошо юрфакты бүткөнбүз. Ош мамлекеттик университетине тапшырып, кийин 2008 жылы ушул юридикалык институт болуп калганда ошону бүткөм. Ошол экинчи дипломду биринчинин негизинде алгансызбы же аттестат? Жок, аттестаттын негизинде эле. Эмне үчүн дипломуңуз бар туруп дагы 2 жыл уура болуп ошол аттестаттын негизинде окуш дейм да. Мисалы башкаларда ошондой мүмкүнчүлүк болсо, мисалы диплом болсо. Мен эми 95-жылы бүткөнмүн да. 95-жылы бүтүп, анан ошол кезде мен Россиядан келип тапшырганмын окуугачы. Тапшырып калып, ошол мезгилде мен эмеме диплом таппай калганмын да издеп. Айылдан таппай калып, анан аттестаттын негизинде тапшырып кайра Россияга кеткенмин да. Анын баары албетте мейли, бардыгына көз жумуп кое турган нерсе. Эң башкысы бизге таза жана адал иштей берсе болгону. Жана ошондой эле Талайбек Сарыбашев Россиянын Новосибирск шаарында соода кылып, такси айдап жана башка иштер менен алектенип жүргөн. Миграция кызматынын Россиядагы өкүлү Дугурбек Абдразаков Сарыбашев менен жаш кезинен бери бирге чоңойгон досу экенин белгилеп, ал жөнөкөй мигранттан баштап көтөрүлгөнүнө токтолот. Анын айтымында, жаңы Россияда 15 жылдан ашуун иштеген экен. Аны өзүнө тең жана эл көйгөйүн жон териси менен сезе билген адам катары сыпаттайт. Ал эми видеонун уландысын шаарыбыздын мэри Талайбек Сарыбашевдин өзүнүн видеолору менен толуктайт. Бардыңар бекер иштеген эмессиңер, бүт акча алгансыңар бардыңар. Технадзордогу акча алып атасыз, айлык алып атасыз. Кандай жакшы иш болобу, жаман иш болобу, биз дайым ошо эл менен бир болушубуз керек да. Максат ошол. Элден тем более баягы көйгөй чыкканда жерине барышыбыз керек да. Бирок мына шаарга келгенде мен күбө болдум. Көбүнчө мыйзамсыз курулган. Ол барды чеги
ишкерлер жүрүп туруп мына тротуарларды баарын ачыклап берген. Карач, адам мына жерде окуучулар жүрөт, адамдар жүрөт деп. Карач, аяк менен басат, анан тытып коет. Өздөрүнүн балдары эле басат, биз эмеспиз. Bunun üstüne de çizgiler kalır. Fazla. Bakın bu çizgiler kalır. Ya da uyattım oradan atlayın. Kapalı olanlar yetip alıp uyattım onlar. Bunlar silerden işte verenleri siler takipsinlerden düşünüyorlar. Ben bari al deyince alıp koysunlar, özüm için çöktüktü. Kol saldırıyorsun. O zaman aysa alınıyor. Açan iş bulur. Açan işlesin. Açan aldırasın. Açan onlar takip ediyorsun. Hiçbirinin gibi de aslında. Ama olur. Çünkü ben bari ait al deyince alasın var. Bir de tel alasın var. Bir özü kaldır verirsin. Ne olur da kazalak oluyor. Ya, kim işletiyor? Uyat var mısın? İştesine күнде көрүшсүз жеке жалгыз кабыл албай атасыз. Заң орунбасарлардагы жөнөкөй сезиш керек, иштеш керек. Ким жакшы жасайт, ким тротуарга чыкпайт, ким астын оңдойт, ошол карап. Ким төлөйт таким. Качан иштейсиң? Качан иштейсиң? Эми бүткөнү. Бүттү, кана бүткөнү бар. Эмне бүттү бу? Канализацияны тартып. Эми ал сен ишине да проектте болгон. Sen işine de kanalizasyon mülkleri, antikleri, aşiretin işleri. Hani tünü kılgıla da gündüzün gündüzün atarmasın. Kıraça bağırdı, kaşa olup jatar. El büyük otasın. Tünü gelip atan, gündüzün gelip atan, joksun orada. Aşağı başladı o kıraça. Büt pereden kavga var. Adam otura turgan burada. Mına жерде мындайдан баштап бирден адам анан экиге нар жактан бүт ачып калган бар. Демир кирип мына жерде кандай адам кандай өтүп кандай чыгат мына жерде. Карачы. Демектилер ана бирден неме коюп туруп арка жагына экиден өтүп кетишкен. Кудай сактасын. Бирден болсо каяктан чыгат элде. Эмне үчүн карабайсыңар ана? Аварийный эшиктер бүт тосуп алып. Ал жерде ремен тартып коюш керек. Аркасына эки адам эки чекесине отуруп, ортосун ачып коюш керек. Мынаны оңдоп туруп капитальный ремонт отуруп. Силерде жок, мен түшүнөм. Тиричиликтер жүрөсүңөр, бала чака багабызда жүрөсүңөр. Жыргаганыңардан маршрут айдаган жоксуң. Мен аны дагы түшүнөм. Бирок элге шарт түзгүлөбүз, адам таштайсыңар. Кечирим сурайм силерден мындай. Ушуну менен видеоролик аягына жетип келди достор. Ош мэри тууралуу өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Жана ошондой эле каналды колдоп коюу максатында подписацияны басып, видеого лайк басып, бул видеону башка досторуңуздарга дагы репост кылып коюңуздарды суранам. Кийинки видеороликтерден көрүшкөнчө сак туруңуз.